YouTube-блогер Дооронбек Адаханов. Мен Новой Зеландияға келгенде самое нужное время, нужный часта келіп қалғамда. Мен Оклендтің мэриясында іштегеніме 13 жыл болды. 2011 жылы октябрдан бері іштеп келатам. Өзінің аймағында жашаған адамдар үшін бұлар ушунчалык жаны менен иштешет, күн түн. Жана социальный сеттер менен дагы постоянно күнү болобу, түнү болобу, постоянно болуп турушат. Какой-то бир проблема болуп калса сразу Facebooктагы же баракчасына жарыялап. Бишкекте, например, 4 район болсо, бул жакта 21 район бар. Ошол 21 райондон депутаттар шайланып келет, местный кеңештин депутаттары. Общий 149 болот да. Негизи Кыргызстанда кыш келгенде бизде жай келет. Биздеги 3 жай, Кыргызстанда 3 кыш ай дегендей да. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, кайрадан сиздер менен Door Life Media YouTube каналы жана мекендештер долбоору. Бүгүн биз Жаңы Зеландиянын Окленд шаарындабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Гулина Кубанычбекова. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Кубанычбекова Гулина Турсуналиевна Нарын облусунун Жунгал районундагы Түгүлсай айылында көп балалуу үй бүлөдө туулган. 9 баланын 7-си мектепте 1994 жылы ийгиликтүү аяктап, Чүй университетинен экономика жана банк иши багытында жогорку билим алган. Иш жолун 2002 жылы жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Бишкек шаардык башкармалыгында маалыматтык технология бөлүмүндө иштеп баштаган. Маалыматты компьютерге киргизүү адистигинен баштап, мамлекеттик каттоо долбоорун автоматташтырууда чоң салымын кошкон. Бул долбоор дүйнөлүк банк тарабынан ийгиликтүү деп бааланган. 2006 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын жарандык укук багытында сырттан окуп бүтүргөн. 2007 жылы Швециянын эл аралык өнүктүрүү агентствосунун алкагында Швецияда бекер окууга жолдомо утуп алган. 2009 жылы жерди башкаруу багытында магистратура дипломуна ээ болгон. 2010 жылы Республикалык мамлекеттик каттоо мекемесине башкы адис болуп которулган. Каттоону автоматташтырууну региондордо ишке ашыруу проектисине салым кошкон. 2011 жылы Жаңы Зеландияга келип, Окленд шаарынын мэриясына кыймылсыз мүлк боюнча координатор болуп ишке орношкон. Акыркы 12 жылда мэрияда стратегиялык мүлк боюнча адис болуп эмгектенип келет. Саламатсызбы, Гүлина? Саламатсызбы, куш келипсиз Новой Зеландияга. Мекендештер долбоору дүйнө жүзүн кыдырып, акыры Кыргызстандан Жаңы Зеландияга жеттик. Сизди көргөнүбүздөн аябай кубанычтабыз. Биздин учагыбыз 24 саат учуп, андан кийин 8 саат таможенный контролдон өтүрүп, акыры сизди таап келдик. Кандай турасыз эже? Аман эсен, бардыгы жакшы. Өзүңөр аман эсен келип алдыңарбы? Рахмат. Үйгө киргиле. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жолдошум Эндрю, кызым Бегайым. Мекендештер долбоору Кыргызстандан атайын чыгармачыл топ келди. Бүгүн сиздердин үй бүлөңүз менен жакшы таанышып, анан Кыргызстанга, Жаңы Зеландия жөнүндөгү мекендештердин ийгиликтери жөнүндө айтып берели деп атабыз. Куш келипсиздер. Төргөтүңүздөр? Бияка отуруңуздар. Биз ошол Оклендте 2011 жылдан бери жашайбыз. Кызым болсо бул жактан средний школаны бүттү, андан кийин колледжди бүттү. Жолдошум Эндрю болсо машинаны арендага берген компанияда иштейт. Ошо местный новозеландская компания, Go Rental деген. Ошол кызыма сөздү берейин. Привет, мен атым Бегайым. Мне 24 лет. Мен бияктан средний школга баргам, закончила. Анан школга баргам, там тоже закончила. Я был какой-то лидер. Maori Pacifica болуп бүттүм. Анан универге баргам, чтобы заниматься на спорте и как бы тело охрана дегенечи. А вот сейчас я работаю MPI, Ministry of Biosecurity,
Мы захвачаем страну биологии. Биология ава и су и природа, да? Привет, меня зовут Андрей. I'm a claims manager at Go Rentals in New Zealand. Been married to Galina since 2016 in 8 years, for 8 years. And I love Kyrgyzstan. We've been to Kyrgyzstan 3 times and traveled around a lot around Kyrgyzstan. Эндрю местная компанияда менеджер болып иштейт. Машинаны арендага берген компанияда анан 2016 жылдан бери үйлөнгөнбүз деп айтты. Анан Кыргызстанга 3 жолу барып келген. Кыргызстанды аябай сүйөт. Буюрса эмки жылы дагы барабыз деп тилек кылып турабыз. Гүлүнжө негизи эле кантип ушул Жаңы Зеландияга келип калдыңыз? Анан эмне себеп болду бул жакка сизге келүүгө? Мен башынан баштайын. Нарын областындагы Жумгал районунун Төбөс айылында төрөлгөм. Ошол жактан орто мектеп бүтүп, андан кийин негизи 6 жашында мектепке баргам. 16 жашында мектепти бүтүп, андан кийин сразу эле Бишкекке келип, Чуйский университетке тапшыргам. Анан 4 жылдан кийин экономика багытында дипломду алып, анда бакалавр болчу. Андан кийин 2002 жылдары Юракадемияны бүттүм. Андан кийин госрегистрде иштедим. Бишкекский госрегистрде. Андан кийин ошол жактан СИДА деген компания аркылуу стипендия утуп алдым. Швецияга окуганга, магистратурада окуганга. Land management деп айтылат, ал земельное управление да. Орысчага отурганда анан ошону 2 жыл окуп келдим Стокгольмда, Швецияда. Анан ал жактан келгенден кийин республиканский госрегистрде дагы иштедим 2 жылдай. Андан кийин КРСке иштедим. Ошол учурда жанагы ЦОН деп азыр Кыргызстанда белгилүү жер бар го, Центр обслуживания населения деген. Ошол проекти боюнча иштеп, биз Алматыга барып, рабочий визит менен барып көрүп карап келгенбиз да, негизи казактарданчы. Андан кийин бул жака жанагы Швециядан алган магистратура боюнча диплом менен 2 жылдык рабочий виза алып калдым. Андан кийин 2011 жылы келип калдык. Ошондо кызым 11де болчу. Анан келгенде 6 ай кыйналдым, жумуш жок. Кыргызстанда, например, жумушум бар, үй бүлөм жанымда, карьерам бар, акча бар дегенде, анан бияка келгенде эчтеке жок да. Же жумушум жок, же акча жок, же туугандарым жанымда жок дегенде аябай кыйын эле болот да, биринчи келгенде. Анан ошондо бул жакта 2 кыргыз бар эле, алар менен жолугуп сүйлөшүп отурганда ошол бир кыз отдел кадров болуп иштечү да бул жакта. Анан ошол айтып калды, негизи Новая Зеландияда жанагындай волонтерство аябай бааланат депчи, волонтерство кылбайсыңбы деп. Анан макул деп ошондо как раз үйдүн жанында мындай жол киреси жок эле, жөө эле бара турган жер бар болчу да. Называется Citizens Advice Bureau. Ошондо кыргызчага айтканда граждандарды консультация берүү бөлүмү да. Негизи ошол аябай керектүү нерсе да, мен ойлойм. Ошо Кыргызстанда деле ачылса аябай жакшы болмок. Себеби ал жерге любой гражданин Новой Зеландии, даже гражданин болбосо деле кандайдыр бир кыйынчылык ситуациялар болуп калганда ошол жака барып жардам сураса болот да. Ал жанагы иногда жана финансовый ситуациялар болот, кээ бирлер жанагындай карызга батып кыйналганда ошол жака барса алар жардам берет, совет менен да, эмне акчалай жардам бербесе дагы эмне кылыш керектигин жолун айтып берет. Же болбосо кээ бирлердин жанагы күйөөлөрү сабаса, же кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болсо ошол жерге барса жардам берет. Юридические вопросы бывают, и семейные вопросы, ошонун бардыгына жардам берет да. Анан ошол жерге 3 ай волонтер болдум. Анан кийин мен ошол жактан жанагы мэриянын ишин көп үйрөнүп алдым да. Анан кийин билгенден кийин анан мэриядан жумуштарды издеп баштадым.
Анан бир жумуш таптым, анда уверенность деген жок. Мен аба ойлойм да Гулина Кубанычбекова десе эле фамилиямды окуй албай эле CV-мден жанагы резюмемди караганда албай коет го депчи. Анан эмне болсо ошо болсун деп туруп анан кийин тапшырдым. Анан тапшыргандан кийин эмеге чакырды, интервьюга чакырды. Негизи интервьюга алынган это уже как бы эме да, мындай там есть надежда да. Анан барды. Анан барганда администратор эле работа болчу ошо мэрияда. Бирок неме болуп калды. Администратор эле работа болчу, бирок бир аял декретный отпускка кетип аткан экен да 5 айгачы. Анан ошондо контракт менен 5 айга келдим. Бирок ал 5 айлык контракт менен барып, ошо менен кеткен жокмун. Мына азыр 13 жылдын жүзү болду. Дагы деле иштеп атам ошол эле жумушта. Конечно, баргандан кийин 1-2 жылдан кийин эле өздөрү эле көтөрөт. Немең болсо, мындай аракетиң болсо, тырмышып иштесең, баары эле мындай негизи кийбирлер эме да, мындай аябай справедливый адамдар да. Анан кийин жакшы, ошондон кийин көп жумуштан көтөрүлдүм деп айтсам болот. Анан кийин азыркы учурда жана кыймылсыз мүлк боюнча адис болуп иштеймин, мэрияда иштейм, ошол эле организацияда. Ошол анан келгендерге айтар сунушум, кеңешим тилди үйрөнгүлө, азыр тем более возможностьтар толтура, анан жанагы стипендия бере турган университеттер көп эле деп угам да азыркы учурдачы. Мурун азыраак болчу. Ошолор болсо аракет кылгыла. Мен деле англисчени жакшы билбечү элем. Ошондо госрегистрде иштеп жүргөндө кечинде жанагы national класстарга барчумун да жумуштан кийинчи. Барып англисчени үйрөнө калайын бат-баттан деп. Просто эме желаниең болсо, любой нерсени кылса болот да. Просто мне было огромное желание и ошого жеттим да, мындай максат коюп алыпчы. Ошол Кудайга шүгүр болгон эле мындай өтө алыс да, Новая Зеландия аябай алыс. Ошонусу эле кыйын болбосо, а так жашоо жакшы эле. Кудайга шүгүр, рахмат. Гүлнеже, маегибиздин уландысында биз сиздин жумушуңузга келдик. Биз билгенден сиз ушу Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында мэриясында иштейсиз. Анан жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат, кош келипсиңер. Биз Жаңы Зеландиянын Окленд деген шаарында турабыз. Мен Окленддин мэриясында иштегениме 13 жыл болду. 2011 жылы октябрдан бери иштеп келатам. Бул болсо мэриянын офиси 28 этаждан турат. Мен 21-22 этажында компаниям жайгашкан. Керек болсо анда ичине кирип көрөлү? Да, жүрүңүз. Негизи жалпысынан мэрияда, Окленддин мэриясында 11 000 адам иштейт. Мен болсо ошо мэриянын карамагындагы дочернее предприятие болот. Panuku Development Auckland деген. Ошондо иштейм 2011 жылдан бери. Получается 13 жыл болду келгениме. 13 жылдан бери иштеп келатам. Дочернее предприятиеде 300-ден ашык адам иштейбиз. Мен болсо кыймылсыз мүлк боюнча специалист болуп иштейм. Азыркы должностьтум ошондой да. Анан кийин биздин компания ошол мэриянын карамагындагы жана собственностьтагы жерлерди, кыймылсыз мүлктөрдү, ошолорду сатып алуу, сатуу боюнча биздин мойнубузда ошол жумуш. Андан кийин биз жанагы шаар центрларын өнүктүрөбүз. Ошондой эле жана марина деп билбейм орусча кандай болуп калат, бирок жанагы яхталарды паркинг кылган жерди марина дейт, англисче marine. Ошолорду дагы карайбыз. Негизи ушул мэрия жөнүндө айтып берсеңиз, анан Окленд шаарында жөнүндө деле айтып берсеңиз. Канча калкы бар? Негизи эле бул жакта Окленд шаары эмне менен алектенет? Кандай багытта иштешет? Анан экономикалык өсүшү кандай? Окленд Новая Зеландиядагы эң чоң шаар болуп эсептелет. Почти 1/3 бөлүк Новая Зеландиянын населениясы ошол Оклендде жашайт. Окленддин өзүндө негизи 1 700 000 адам жашайт.
мэрияда болсо 11 000 адам эмгектенет. Мэриянын карамагында где-то 350дөн ашык жанагы коомдук имараттар бар. Аларды тактап айтып кетсек, библиотекалар, бассейндер, анан кийин зоопарк, музейлер ошондой да. Негизи стандарт боюнча Новая Зеландияда ар бир 400-600 метрдин ортосунда парк болуш керек. Парк же мындай ачык место болуш керек да. Кээ бир парктар жанагындай балдар ойной турган плейграунддар жасалган, кээ бирлер жөн эле мындай барып эле пикник кылса болот же болбосо кемпинг кылса болот. Ошондой ар кандай да. А так негизи Окленд территориясы боюнча Бишкектен 12 эсе чоң экен. Сиздин жумушуңуз жөнүндө ошол сиздин бөлүм эмне жумушту аткарат? Андан сырткары ушул Кыргызстан менен өзгөчөлүгү кандай? Менин жумушумда айтып өткөндөй биз жанагы мэриянын карамагындагы жерлерди, кыймылсыз мүлктөрдү карайбыз. Аларды сатып алуу, кайра ал проекти бүткөндөн кийин калып калган жерди кайра сатуу, ошондой эле ал жерлерди өнүктүрүү ошол боюнча да. Анан кийин мисалы эгерде мэрияга жолду кеңейиш керек болсо, анан ошол жолдун жээгиндеги частный үйлөрдү алган болсо, анан кийин биз ал частный үйлөрдүн баарын бузуп туруп жерди кеңейтсек, анан какой-то бир жер калып калса, биз ошол жерди обратно сатабыз да. Эгерде чоң болсо, анда биз ал жерди сатпай эле өнүктүрөбүз өзүбүзчү. Анан кийин Новая Зеландияда негизи мындай мэриянын өзүн алганда бизде бир мэр бар, 21 местный кеңештин райондору бар да. Биз айтканда Бишкекте, например, 4 район болсо, бул жакта 21 район бар. Ошол 21 райондон депутаттар шайланып келет, местный кеңештин депутаттары. Общий 149 болот да. Анан ошол эле депутаттардын ичинен комитетке мүчө болуп шайланышат да. Анан ошол комитеттер жанагы чечимдерди кабыл алышат. Местный кеңештин депутаттары биздин үн болуп саналат да. Голос народа дегенчи, мисалы мен обычный налогоплательщик, мен үнүм кантип мэрияга жетет да. Мени местный кеңештин депутаттары карайт. Биз ошолорду шайлайбыз 3 жылга. Анан биз ошолордон барып спрос кылып ошолордон алабыз да, эмне кылганынчы. Анан биздин сунушубуз дагы, биздин көйгөйүбүз дагы ошолорго биздин local board аркылуу кетет, получается местный кеңеш депутат аркылуу кетет. Анан алар мэрияга алып барат, анан мэрия талкуулайт, анан ошол жерден бюджет бөлүнөт. Бюджет бөлүнбөсө бизге себеби айтылат, эмне үчүн ал көйгөй чечилбейт да. Ошол анан бир дагы аябай кызык нерсе, мен ойлойм, ошо Кыргызстандан деле ошону кабыл алса болот го депчи. Биздин депутаттар, местный кеңештин депутаттары, парламенттин депутаттары социальный сеттерде аябай активный. Мен лично өзүм, мен парламенттин мен шайлаган депутатыма, мен социальный сет менен чыгып эле, мен проблемамды чечкенге жардам берген да. Хотя биз билебиз, алар аябай бошобойт, тегибу, бирок азыр деген социальный сеттер бар. Ошолор менен булар элдин үнүн дагы баттыраак угат да. Фейсбуктан да бар болушат, бар Твиттерде дагы бар. Даже керек болсо өткөндө премьер-министрибиз өзүнүн Facebook баракчасына эмесин жиберди, WhatsApp-ын жиберди. Проблемалар болсо прямой жазгыла деп. Биз получается биздин прямой связибиз бар, жанагы биздин премьер-министр Кристен Лаксен мененчи. Бул болсо колго жазалган 1939 жылкы Оклендин модели. Илгери архитекторлор бит колго жазышчу го. Анан ошол сакталып калган экен да. Кандай болсо ошондой могул жерде примерно канча деп аттылы? 10 000 жанагы зданиялердин фигуркаларын жасаган экен. Кадимкидей колго жасап чыгаштан краситетип анан кийин. Бул эми өзгөрдү. Бул деген 1939 жылкы модель. Эми азыр Оклендте не узнать да, мындай эмес бүт высоткалар. Now my higher
Май, Киаора. Мен азыр силерди добро пожаловать, кандайсыңар деп маори тилинде айттым. Себеби Новая Зеландияда коренное население, там маори, өзүңөр билгендей. Оклендте 15% маори улутундагы адамдар жашашат. Бизде мэрияда дагы IMSB деген authority бар, получается Independent Maori Statutory Board. Ошол ийбилердин эң чоңдору мэриянын ар бир проектисин одобрять этип турат да. Мисалы, жумуштан биз 2 квадратный метр болобу же 2000 квадратный метр болобу, биз аны ийби группанын одобрениеси жок сата албайбыз, мисалы да. Анан Окленд боюнча 19 ийби группа бар. Кыргыз тил менен айтканда жанагы уруулар бар го, саяк, сарбагыш, бул ошондой эле сыяктуу болуп калат да. Бирок именно Оклендтин ичинде 19 ийби группа бар. Анан смотря недвижимость кайсыл ийбинин территориясына жайгашканга жараша ошол ийбини дагы сурайбыз да, өзгөчө. Ошол бир өзгөчөлүгү бул жанагы коренное населениеге сый көрсөткөн, анан кийин жылдар бою туура эмес кылган мамилени жакшыртуу максатында да. Мага өзгөчөлүгү бул feedback culture. Получается, биз каждый год менеджерлерге фидбек беребиз. Мындай айтканда отзыв беребиз да. Это анонимно. Так что бизден менеджерлер, менеджердин генеральный директорлар, ошолор сотрудниктер бактылуу болсун деп эле аракет кылып турушат баардык нерсегечи. Мага ошонусу жаңы келгенде эле аябай жаккан, себеби мен келгенде эки далдын ортосу ооруйт эле да. Анан кийин менеджериме жөн эле айта калсам, даже ойлогон жокмун да. Анткени Бишкектен деле ооручу да, анан мен эч ким сураган эмес да. Анан сурап жиберсем, сразу эргонометрический стол деп специальный адам болот экен, ошону алып келип столунду туура кылып коюп берди да. Мен аябай таң калгам ошондочу. Буларда деген сотрудниктерди аябай карай турбайбы, сотрудниктер comfortable болуш үчүн баарын кылат турбайбы депчи. Анан ал мындай жаңы келгендеги эле бир пример да. Бирок мен ойлойм, ошо Кыргызстанда деле мэрия болобу же өкмөттүн иши болобу, жанагындай отзыв берген анонимно болсо ошондо билинет эле да. Ошол мекеменин жетекчиси өзүнүн кол алдында иштегендерге кандай мамиле кылат. Анонимно болгондо ал ким жазганы билинбейт да. Оклендте мен 2011 жылы келгенде 7 ар кандай кичинекей шаарлардын баарын бириктирип бир Окленд супер сити кылып кошкон. Мен айтып кетишим керек, мен Новая Зеландияга келгенде самое нужное время, нужный часта келип калгам да. Анан кийин ошол учурда баардык мэриялар биригип бир супер город болуп, жаңы жумуш месталар ачылып, ошондой болуп атканда мен келип калдым, жумуш алып кирип калдым да. Анан азыркы силер көрүп турган Окленд аябай чоң, Бишкектен 12 эсе чоң. Анан негизи мурун бул 7 ар кандай шаар болгон да. Мурун 7 шаарда 7 мэр болсо, азыр бир супер сити кылгандан кийин, в принципе, бизде бир эле мэр. Мэрди 3 жылда бир шайлайбыз, ошо жашагандар шайлайбыз. Андан кийин 21 район бар. Ошо 21 райондо мындай район эмес, мындай local board получается. Но кыргызча мындай салыштырганда район деп эле айтса болот да. 21 райондо 21 райондун местный кеңештери ошо өзүнүн элдери шайлайт. Анан кийин көйгөйлөр жанагындай сунуштар ошол local board аркылуу жетип турат. Анан кийин алар элдер менен аябай тыгыз байланышта болушат да. Мисалы, мен өзүмдүн эле жашаган жеримди айтып коеюн. Мен эмен алганда, теги гражданствону алганда 2017 жыл гражданствону алганда, ошол менин местный кеңештеги депутат бизге кол берип, анан кийин биздин гражданствону тапшырганда, булар өзүнүн аймагында жашаган адамдар үчүн булар
ушунчалык жаны менен иштешет, күн түн. Жана социальный сеттер менен дагы постоянно күнү болобу, түнү болобу, постоянно болуп турушат. Какой-то бир проблема болуп калса, сразу Facebook'тагы же баракчасына жарыялап, проблема болсо мага жазгыла деп. Булар наоборот элдерге ушунчалык мындай көрүнүп, проблемасын реально чечейин деп аябай аракет кылышат да. Мага ошонусу жагат. Окленд аябай чоң шаар болгон үчүн бизде общественный транспорт, жанагы поезды, автобустарды, корабликтерди, ошолорду камтыйт. Бир эле карточка менен 3 транспорттардан кире берсе болот. Азыркы учурда шаардын ичинен бир линия курулуп атат. 3 станция, жаңы 3 станция ачылат. Анан кийин мындай ортосунан өтүп калды да. Анан кийин ошонун баасы примерно 6 миллиард новозеландский доллар болду. Өтө кымбат негизи, мындай метро курган өтө кымбат. Эгерде американский доллар менен 4,5 миллиард доллардай болуп калат да. Ошол 3 эле станция, анан бир эле линия үчүн ошончо болду да, ошончо акча кетти да. А так транспорт обычный, но машинасы жок, кыйын эле болот да, себеби Окленд аябай чоң да, аябай чоң. Все равно бизде деле Бишкектегидей проблема көп. Ошондо канча району бар? Оклендтеби? Оклендтеби көп. Жанагы 21 ward деп коебуз, ward да, ошондойдон эле 21 да. А бирок ар бир wardта көп эле болот, жокто 10дон. Бирок общий ошо 21 районду, Оклендти 21 районго бөлгөндө, ошондон 149 депутат шайланат, местный депутат. 149 местный депутат шайланат. Биз жумуш боюнча, мисалы айтсам, эгерде мен районумда да биз парк салып атсак, анан кийин ошол жерге скейт парк кылсак, же болбосо мындай качеле койсок, же кичике балдар ойногон мындай кум салган жер болсо, ошонун баарын дизайн кылып туруп, андан кийин ошол местный кеңештин жанагы workshopторун алып барып туруп, анан аларга көрсөтүп, анан одобрение алып туруп, анан кийин биз алар макул дегенден кийин гана курабыз да. Новая Зеландияда мындай Кыргызстандан айырмасы, эгерде Кыргызстанда жер менчик болсо, демек жер анан үй да кошулат, а бул Новая Зеландияда жерге өзүнчө менчик, анан кийин зданиеге өзүнчө менчик да, экөөнү эки башка. Мындайча айтканда жерине кызыл китеп аласың, анан үстүнө деле кызыл китеп аласың, бирок ал үйдө эле жазылып турат да. Мисалы, мен артында турган North Wharf деп жазылып турбайбы? Ошол одноэтажный зданиени ошол мэриянын кармагында да. Ал еще кызыгы жанагы искусственный жасалган жерде салынган да. Байкадыңарбы, мындай буттары менен турбайбы? Жыгачта турат го, ошол негизи бул океан эле. Анан кийин дегенде жыгачтарды коюп туруп, анан кийин таштарды, цементтерди төгүп туруп, анан кийин ушундай искусственный жер жасайт бияктачы негизи Новая Зеландияда. Негизи любой эле марино жана яхтовый паркингтерди ушинтип искусственный жер менен салбаса болбойт да. Ошонун үстүнө салынган эми мэрия жанагы жердин хозяйыны болуп кала берет өмүр бою. А мэрия эмнени сатып атат? Бул үстүндөгү эле жана одноэтажный зданиени сатып атат 150 жылга да. Анан 150 жылдан кийин ошол хозяйыны аны башка бирөөгө сатып койсо болот. А бирок ошол зданиени гана сатат, жерди сата албайт. А жер өмүр бою мэриянын карамагында калат. Ошол эле учурда биз азыр жана Оклендтин Марина районунда турабыз да. Ошол район Маринадагы биз азыр басып бараткан жер дагы тегерек четте көрүнгөн зданиянын баардыгы ошондой. Бул здание менен жер бир сатылбайт да. Зданиянын хозяйыны бирөө, а жер либо мэрияга тиешелүү, же болбосо өкмөткө тиешелүү да. Ошол кызык ушул. Себеби бул стратегический жер деп айтылат. Ошон үчүн биз эч качан сатпайбыз да. Эч качан частный менчикке өтпөйт. Эгерде жер сатып алсаң, зданиясы жок эле, жерди freehold деп коет, а эгерде здание болсо leasehold дейт да. Эгерде freehold жер сатып алсаң, анда биз турган жерден баштап теги магмага чейин, англисче айтканда to the core of the earth, жер шарынын эң мээсине чейин хозяинсың, и асманга чейин, жылдызга чейин да. Эгерде бирөө жарым сен жериңдин алдынан труба өткөрөм десе, же кичинекей кабель өткөрөм десе, анда сенден разрешение сурайт.
не только сурообайт, аны деген еще документально жанагы кызыл китебиңерге жаздырасың да, анычы өмүр бою калат, аны ал тиги трубаны алып кетмейинчи да. И, конечно, это все акча турат, как положено сатып алат. Мындайча айтканда, ошол жердеги эмен сатып ийесиң да. Мен, например, мен үйүмдө жанагы электричество, анан кийин интернет бардыгы жерге көмүлгөн да. Алар менин үйүмдүн документинде жазылып турат ушулар. Алар деген эгерде ал кабель бир нерсе болсо, алардын милдети да, алар өздөрү келип туралап, алмаштырып дегендейчи ошол. И то же самое, эгерде бирөө жарым келип үстүнүн линия тартам десе, анда ошол хозяинден разрешение алып, акчасын төлөп, анан кийин тартат. Мага дагы бир өзгөчөлүк, ошону мындай Кыргызстанда деле мындай обычный практика болсо эң сонун болмок да. Бул жакта компаниялар аябай жакшы клиенттерге мамиле кылат да. Ошонун себебинен Новая Зеландияда негизи 100 жылдан ашкан компаниялар до сих пор существует да. Эгерде бир эле жолу клиентке начар мамиле кылса, же товары туура эмес болуп калса, же кардарды кейитсе, анда ал компаниянын репутациясы бат эле түшөт да. Анан кийин алар банкрот болуп, жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн булар сервис кылганда элдерге каждый раз 100% сервис кылат да. Анан тем более Новая Зеландия кичинекей мамлекетпиз да, биздер мындай бат эле билинип калат да бири-бириненчи. Ошон үчүн на совесть иштешет. Даже бизде мындай политика бар. Жакпай калса барып обратно чегиңди алып барып акчаңды алып аласың да. Любой товардычы бизде жана потребительское право деген аябай иштейт. Мен лично өзүмдөн эсимде бар. Несколько лет назад болгонда бир жакшы тапчык алгам, $100 ашыккач, анан это тоже нормальный деньги да, бул жакта. Анан алып жай бою кийдим да. Анан 3 ай бүттү, жай бүткөндөн кийин жыртылып калды да. Анан мен алып бардым. Алып барсам даже эчтеке деген жок да. Еще эминди көрсөттүм, төлөгөн акчамды. Все, сразу ли деньги вернули 100%. Эчтеке деген жок. Потому что мен аны деген итальянский эмеде магазин алгам да, они не хотят, чтобы я что-то там где-то пожаловалась или написала, сразу эчтеке деп да сураган жок, ошондой да. Ошонусу жагат. Булар на совесть работает. Бизде деле Кыргызстанда ошондой болсо компаниялар, например, аябай эле жакшы болот го. Мен компаниям 100 жыл болду. Даже ошол жакта иштеген сотрудниктер аябай сыймыктанып иштемек да. Бул деген, например, 4-нче поколение семьянын эмесинде кармагында до сих пор эле барбыз дегендечи. Бизде 1898-жылкы, например, алтын саткан магазин бар да. Канчалык көбүрөөк компания турса бул эмедечи, ошончалык репутациясы да көп. Анан кийин баасы да кымбат болот, бирок престиж деп эсептелет да. Эми Gucci эме дейле да, Prada деген сыяктуу элечи. Окленд кемелердин шаары деп дагы айтылат. Анын өзүнүн себеби бар. Себеби биз артыбызда көрүп тургандай, West Haven Marina бул түштүк жарым шаардагы эң чоң марина деп эсептелет. Марина деген кыргызча которгондо корабльдер, яхталар жашай турган суунун бир бурчу. Англисче марина дейбиз, ошол. Бул жерде примерно 2000ге жакын яхталарды жайгаштырса болот. Ушул дагы мэрияга карайт. Мен мэриянын ичиндеги иштеген компанияда биз ушуну дагы карайбыз да. Анан негизинен Новая Зеландия боюнча, мамлекет боюнча 50дөй марина бар ушундай. Ошонун 20дайы ушу Оклендде жайгашкан да. Анан мындай марина куруш үчүн негизи искусственный жер салыш керек да. Себеби бул яхта деген келип эле сразу терең жерге болуш керек. Андай кылыш үчүн сөзсүз, например, биз турган жер жанагы искусственный колго жасалган жер деп айтсак болот да. Анан кийин биздин артыбызда болсо знаменитый, единственный Окленддеги Harbor Bridge, получается, это тигил мост көрүнөтсө керек. Анан ошол мост деген 1900 Тигил мост, Тигил мост, тигил мост. 1959-жылы ачылган. Анан ачылганда мындай эки эле линия болуп ачылганда, бир машина нары, бир машина бери келипчи. Анан ошол ачылган эле күнү
өкмөт түшүнгөндө бул аз экен деп туруп, андан кийин сразу эле ошол эле күнү чечим кабыл алышып, андан кийин көбөйткөн. Бул азыр деген наркы жака кеткени бир 3 машина, анын бери жака кеткени 3 машина. Анан аны болсо мындай клипон деп коет. Мындай практика негизи дүйнө жүзүндө жок. Теги мостко жөн эле чаптап койгон. Мындай кылчытып койгон да, мындай айтканда клипон дейт. Клип кылып койгон да. Муну негизи японецтер салган. Ал мост ушунчалык мааниге ээ себеби деген бул мост болбосо Окленд вообще 2 островдон туруп калмак да. Негизи Кыргызстанда кыш келгенде бизде жай келет. Биздеги 3 жай, Кыргызстанда 3 кыш ай дегендей да. Ошондой көп эле нерселер мындай айырмаланат да. Мисалы, жанагы финансовый год у нас заканчивается 31 март менен, андан кийин жанагы отчетный год заканчивается 30 июнь менен, андан кийин календарный год, конечно, 31 декабрь менен бүтөт да. Бул немножко мындай кыйынчылык жаратат да бизнестергечи. Кыргызстандагыдай оңой эмес да. 1 январь жаңы жыл, анан 31 жаңы жыл бүттү депчи, андай эмес. Ошонусу менен дагы айырмаланат. Окленддеги Mission Bay, эң сонун резерв жер деп аталат, бул парк. Ошол жерге кош келипсиздер. Биз турган жер особый статусу бар. Бул жерди мэрия эч качан сата албайт. Элдердин бардыгын консультацияга чакырып, ар бири менен кеңешпейинче бул жерде эч качан сата албайт. Бул кылымдан кылымга, баладан балдарыбызга калчу жер да. Бул жерде азыр дагы бир нерсени көрсөтүп айтып коеюн дедим эле да. Теги Новая Зеландияда Queen's Chain деген понятие бар да. Ал эмне дегенди билгизет. Негизи королева бул жака жанагы англичандарды жибергенде илгери 1800-жылдары неме кылганда жанагы океандын жээгиндеги пляждарды 20 метр жок дегенде ушул жашаган адамдарга жанагы ачык болсун деп эч ким муну тосуп албасын, ар бир адам каалаган учурунда кирсин, сууга кирип түшөм десе түшөп, же болбосо жанагындай балык кармаса балык кармап дегендей да. Ошондой понятие менен азыркыга чейин эле көп эле закондордун бардыгы ошонун негизинде салынган да. Анан Новая Зеландияда платный пляждар жок, бизде платный парктар жок. Бүт бекер, Бүт бардыгы бекер. Бизде деген мындай океанга жолду тосконго болбойт. Даже эгерде каким-то образом частный собственностька өтүп кеткен болсо, например, 100 жыл мурунда өтүп кеткен болсо, аны деген азыр мэрия же болбосо өкмөт ошол жерди хозяинине барып туруп, биздин элдерге ошол жерден 20 метрди мэриянын карамагына керек деп, же болбосо өкмөттүн карамагына керек деп туруп сатып алат акчагачы. Келечекте ой максаттарыңыз, пландарыңыз кандай? Келечектеги пландарым Кыргызстанда 1 жыл жашасам дейм, баягы кетип калгандан кийин кышты да сагынам, Кыргызстандын жазын да сагынам. Биякта Новая Зеландияда бизде лично биз жашаган шаарда кышы, жайы, жазы, күзү жапжашыл да, кар жаабайт. Эң эле сугу 1 градус болот. Анан биз аябай кышты сагынабыз, карды көргүбүз келет. Анан жаз, бизде жаз бир башкача го. Ошол 4 сезонду көрүп Кыргызстанда жашагым келет. Азыркы учурда өзүңүз билесиз, жаңы жетекчилик келип, Кыргызстанда көп өзгөрүүлөр болуп атат да. Кандай деп ойлойсуз? Келечекте Кыргызстан кандай болот? Анан Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Мен Кыргызстандын келечегине аябай ишенем. Себеби мамлекет кылган эмне бул адамдар, правильно? Кыргыздар негизи аябай кең пейил, жөнөкөй, ачык, боору кер адамдар болобуз да, негизи элечи. Мен ошон үчүн көп эле окшоштуруп кетем, кээ бирлерге окшош депчи. Анан кийин
пейилибиз кең болсо эле, анан кийин жанагындай өзгөрүүлөргө ачык болсок, мындай кабыл алып дегендей да, сынды кабыл алсак, биздин келечегибиз бар деп эле ойлойм. Мен ошо акыркы 1-2 жылда байкап жүрөм, коомдогу көз караш өзгөрдү, например, бийликке же болбосо мамлекетке болгон. Бизде кандай десем, мындай өзгөчө шаңдануу башталды да. Биз деле жетпей калып, мындай арманда калып атабыз, чынын айткандачы. Улам бир жер бул жак ачылды, тиги жак ачылды дегенде көзүбүз күйүп эле калып атабыз да. Так, могу кыргыз, ошону кимдер кылып атат? Кыргызстандагы кыргыздар кылып атат, чынбы? Анан мен ойлойм, келечегибиз эң сонун жаркын, эмне деп коет, ачык, кенен, жаркын келечек күтүп турат деп ойлойм кыргыздарды. Жаңы Зеландиядан кандай тажрыйбаларды алып, жакшы жагынан биз Кыргызстанга колдонсок болот? Мен көп ойлойм ушуну, жанагы отзыв берген культураны биз өзүбүзгө кабыл алсак, ошону нормально практика кылып, каждодневный жашоодо колдонсок, аябай жакшы болмок да. Ал feedback culture деп коет бизде. Ал отзывды, мисалы, үй бүлөдө делечи, үй бүлөдө деле, например, ата-эне айтса болот балдарына, мен эмнени туура эмес кылып атам, же болбосо бала деле айтса болот ата-энесине, мен эмне кылсам, просто баягы сен муну кылба деген ал эч нерсе алып келбейт. Эгерде сен муну кылба, мындай кыл деп көрсөтүп берсе, ал башкача да. Анан бул организацияларда өзгөчө иштейт. Бизде, например, анонимно да бардыгы. Бирок жүрөгүбүздү жазып бүт баарын айтып беребиз. Менеджер жакпайбы, отуд жасабыз. Коллегабыз жакпайбы, или бир нерсе көрүп калдыкпы, ошого нормально чара көрүлбөдү, биз сразу жазабыз да. Ошонун эсебинен бизде деген бизге окшош компаниялардын бардыгын салыштырат да, анан кийин общий скорость эме чыкканда эле, общий балл чыкканда эле билинип калат. Биздин менеджер жакшыбы, жаман эмеспи? Негизи көп эле жерде менеджерден көп нерсе зависит. Анткени жанагы корабльды деле айдап баратканда скипер бар го. Скипер кандай болсо, корабль деле ошондой, чынбы? Ошон үчүн баягы лидерде көп кеп жатат да. Лидерди нукка салып туруш үчүн эмне керек? Ал жана отзыв берип, жаман жагындагы, жакшы жагында айтып туруш керек. Бизде отзыв бергенде ал жаман эле жагын айтпайбыз, жакшы жагын айтабыз. Жакшы жагын именно ошону дагы дальше больше жасасын деп, жаман жагын мындай болбосун деп. Ошол мага аябай жагат, мисалы. Эми жаңы келгенде сөзсүз кыйынчылыктар болот да. Ушундай учур окуя болду эле мындай. Кетем деп ушундай учурлар билесизби? Ушундай бир Жок, андай моменттер болгон, аябай кыйналганда. Бирок негизи мен ойлойм, кыргыздын кыздары, негизи эле кыргыздар ушунчалык намыскөй келебиз да. Бизди кетирип атканда, Кыргызстандан узатып атканда, бизде мындай обратной дороги нет да. Биз только как герой болуп келишибиз керек. Это любой адам түшүнөт, кыргыздар деле, любой адамчы. Анан бизде жок. Мен өзүм туугандарым деле айтам, мен тааныган адамдар деле айтам, ушу Кыргызстанданчы бирөө дагы обратно мындай жашоосун кура албай эмит барган эмес да. Анан мен могу жолдошумдагы кеби да көп айтат. Новая Зеландияда, особенно Оклендте иштеген бүт кыргыз жакшы жумушта иштешет, баары легально иштешет, баардыгы англисче сүйлөшөт, баардыгы жакшы зарплата алышат, анан кийин баардыгы ичпейт. Анан бул айтат да, ушу кыргыздар ушунчалык сыймыктанат да, молодцы деп, ушу кенедей мамлекет болсоңор деле бирөөнө да мындай уй албайбыз да. Анан мен ойлойм, просто мындай Кыргызстанда, может быть, жанагындай кичине обстановка башкача болуп, анан адамдардын көңүлү чөгүп башкача болушу мүмкүн, бирок кичине эле возможность болсо, мен азыр деле байкап атам да, Кыргызстанда кичине эле возможность болгонго кыргыздар кадимкидей жанданып, кандай үмүттүү болуп, ошол. Жана келип атканда көчөңүздөн киргенде эле байкадык да, алыстан ушу кыргыздын жити келип атат депчи. Мына азыр көрүп атабыз, ушу гүлдөрүңүз жөнүндө, ушул үйүңүз жөнүндө деле айтып берсеңиз. Ал эң жакшы вопрос болду деп эле. Бул гүлдөр буганвия деп айтылат. Биз негизи бул үйдү 2018-жылы жанагы бүт электи алганбыз да, бизде ошондой бүт элек сатат. Анан кийин 6 айдан кийин бүтүрөбүз деген, ровно эле 6 айдан кийин бүтүрүп беришти да. Анан бул гүлдөрдү
өткүлдү отургускам. Негизи өзүм башынан эле гүлдү жакшы көрөм. Апам да гүлдү жакшы көрчү. Анан бул мына быйыл эле мына Кудай жалгап, силер келгенде эле полностью ачылып баштады да. Буга дагы мына 5 жылдан бери биринчи жолу ушундай жакшы болуп гүлдөп атат да. Жездебизге мындай суроо да, эже. Негизи эле Кыргызстанга бардыңыз да. Кыргызстан сизге жактыбы? Кыргызстандын кайсы жерлеринде болдуңуз? So we do know you've been in Kyrgyzstan. Where have you been in Kyrgyzstan? Do you like Kyrgyzstan? So I've been to obviously Bishkek, Sonkul, Karakol, Issyk, Sarashelek, many places. Tashrabat. I like Sonkul, very beautiful. It's near where Galina's village is in Jumgol. Бул азыр айтып берди. Сарчелек, Сомкөл, Бишкек, Каракол, Аларча, Ташрабат ошолорго барган. Анан Сомкөл өзгөчө жагат. Анткени Сомкөл Жумгалга жакын. Мен ушу Жумгалдыкмын. А так негизи Кыргызстанды аябай жакшы көрөм дейт. Кыргызстандын када салты жагат экенби? Кандай экен? Андан сырткары Жаңы Зеландия менен Кыргызстандын када салты боюнча кандай окшоштуктар бар экен? I think the similarities is Kyrgyz and Kiwis very family orientated. Окшоштугу киви адамдар менен кыргыздар аябай семейный адамдар болушат дейт. We both have a love for the great outdoors. Биз экөөбүз тең таза абада дем алганды жакшы көрөбүз. Both have fantastic scenery. Очень красиво Кыргызстан. Новая Зеландиядагы, Кыргызстандагы аябай природасы аябай сулуу дейт. The difference is I love the Kyrgyz food, shashlik, pilaf, beshparamak, torta. I love it. Айырмасы Кыргызстандын тамактары аябай жакшы дейт. Шашлык, бешбурмак, аттын эти, эмнеле, жылкынын эти, плов, кукуруза, Piva. Kyrgyz piva. Эже ошондой тамактарды Жаңы Зеландияда жасап беребиз сизге? And do I cook such food for you in New Zealand? Always. Ардайым. Ардайым. Oromo, samsa. Kyrgyz food. Да. Мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле кантип эжем менен таанышып калдыңыз? Анан кантип бири-бириңерди таптыңар? Анан тагдырыңар кандай бири-бириңерге туура келип калды? So we met at a Thai restaurant through mutual friends. Биз тайский ресторандан жолукканбыз через общего знакомого. And obviously she's beautiful. But she looks Asian, but she sounds Russian. It's very strange for me. Аябай кызык болгон дейт да, мен башым тегерем калган дейт. Азиатка көрүнүп, бирок акценти русский депчи. So I was very interested. Анан аябай кызыгып болгандай деп. Ошол. Ну вот эта рисунка, которую я сделала для моей мамы. Первая рисунка говорит о том, что мама любит огород и гүлдөрдү багып, и овощи, фрукты растить. А на второй оценке это как мама растет меня, тоже как она растит своего цветы и овощи, и все такое. И мне тоже карады да. Когда я маленькая была, как и овощи, я от маленьким өзөтам да. Кичиге бүчүрдөн бак болуп кетти да анан. Анан вот тут, когда мы две другие люди бываем, я уже как бы өсүп калдым, и у нас связь все еще есть, бирок я уже самостоятельная,
И как Мама бы- не нужна. Да, как бы мама не нужна, бирок буякта я сама өзүм буду огород каматам, Смысл сонны. Бегайым, негизи эле Кыргызстанга барганда кандай сезимдер болот? Анан бул жакка эми кичинекей кезинде келипсиңер, бирок көнүш кандай болду? Анан бул жакта эми мектепти, университетти бүттүңөр да. Кыргызстан жөнүндө билеби негизи эле? Силердин ошо классташтарыңар, курсташыңар? Менин классташтарым анча деле билбейт, только 2 или 3, да, потому что я уже с ним не смогла говорить, да, и как бы забыла. Эң биринчи бияка келгенде, как бы было сложно, у меня не было английского, анан үйрөндүм, анан үйрөнгөндөн кийин меня как бы где-то 5 лет как бы не говорила на кыргызском, ни на русском. Я прям таштап алгам, да. Бирок когда я где-то 16 стала, как бы я обратно хотела семья и Кыргызстан, я уже и вот обратно как бы научилась. Бирок вот так. А сиздин кесибиңизди тандаганда ким чечим кабыл алды? Өзүңүзбү же мамаңызбы же кандай болду ушу кесип тандоодо? Я не Профессию понимаю. выбрать. Профессию. Когда вы выбрать. выбирали профессию, Да. вы сами выбрали эту профессию? Да, профессию я сама выбрала. Ну, как бы мама хотела другие выбрать, но у меня было мнение, да, я хотела быть физкультурный коуч, бирок это как бы изменила, да, я в универ уже это училась, потом с детьми мне очень нравилось. Ну вот я работала много лет с детьми, учила им гимнастику и другие activities, да. Урматтуу Гүлнэ эже, Жезде, Бегайым, бүгүнкү биздин маегибиз аябай жакшы өттү деп ойлойм. Анан биз сиздерге учурдан пайдаланып эркин микрофон берели, Кыргызстанга кабыл тилегиңиздерди айтып кетиңиздер. Калуу тилек, Кыргызстанды сагынабыз, мекендештерге каалоорум ар дайым аман эсен болуп ала, кайда жүрсөңөр дагы азыр кыргыз барбаган жер жок. Кыргыз көппү же жылдыз көппү деп илгери айтылгандай. Анан кийин кайда жүрсөңөр аман болгула. Жанагы Кыргызстандагы жаштарга кааларым, тилди үйрөнгүлө, эч качан оюңарды лимит кылганда ушунда ограничивать этпегиле. Айылда жашасаңар дагы, мен деле айылдык кызмын. Айылда жашасаңар дагы оюңар алыска кетсин. Эч качан бүгүнкү күндүн эсеби менен мен мынтип албайм, тигинтип албайм дебегиле да, ошону оюңарды ачып койгула. Ойду ачкандан кийин Аллах Таалам жолуңарды ачат. Ошол. Рахмат. You can wish whatever you want. Wish. Kyrgyzstan. Sorry, I didn't translate. So I would say to the young people of Kyrgyzstan, there is a big, big world. Take any opportunity you can. Эндүү каалап атат Кыргызстандын жаштарына. Ар бир мүмкүнчүлүктү эки колдоп кармагыла дейт. Анан кийин чоң жашоо бар дейт. Кыргызстан кичинекей мамлекет, бирок Кыргызстандын сыртында чоң жашоо бар дейт. Education. Образование. Education is key. Read lots of books. Көп китеп окугула дейт. And most importantly, enjoy life. Ошол эле учурда эс алганды да унутпагыла дейт. У меня желание, чтобы молодые, как я, экспериментовали, язык учили и путешествовали, делали, что хотите, что они хотели. Бирок все еще в них душах Кыргызстаным были, да? Есть лимиты. Гүлнэ эже, Жезде, Бегайым, бүгүнкү биздин маегибиз кичине болсо деле жакшы, пайдалуу кеңештер менен биздин кыргыз элибизге, жаштарга, ошо жаштарга жолуна, келечектеги ушу кыялданган жолуна түрткү болсо, мен ойлойм биз сиздер менен кандайдыр деңгээлде ушул кыргыз элине
пайдабызды тийгиздик депчи. Анан сиздерге мен ушул чоң албан ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат биздин мекендештер долбооруна катышып бергениңиздер үчүн. Анан биздин компаниябыздын атынан кичинекей белектер бар. Ошолорду кабыл алып коюңуздар. Бул жездебизге ушул башы аман болсун деп илгертен кыргызда жезделерге күйөө балдарга күч эле мына уруксат берсе сизде. О, Чоң рахмат. ийгилик. Ахлай мен алып. Анан бул болсо ушул биздин Жылдыз Максат деген компания бар эжекебиз ушу Кыргызстанда. Өзүнчө мына нукура көрдүңүзбү? Ушундай баштыктарды, сумкаларды дайынат. Бул сизге же жакшы күндөргө демектиңиз. Бул болсо биздин Door Life Media YouTube каналыбыздын атынан кичинекей белектер. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Силер дагы аман эсен Кыргызстанга барып сапарыңар байсалдуу болсун. Келип кеткениңерге чоң рахмат. Дагы келип тургула. Эндиги жылы дагы буюрса, биз дагы барып аманчылыкта Кыргызстандан жолугалы. Thank you for coming so far away. Айбай, алыстан келгениңерге чоң рахмат. Айбай, алыс. Рахмат. Встретимся в Кыргызстане. Спасибо. Люблю Кыргызстан. Давайте.